Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жети облас, 2 шаарыбыз андан сырткары бүгүнкү күндө бүт жер шаарынын булуң бурчунда бардык континенттерде биздин Билбор мекендештерибиз иштеп жүрөт. Ошондуктан жалпы дүйнөдөгү кыргыздарга борборубуз Бишкектен салам. Элдик демилгелер борборунан билдиребиз. Маалымат жыйыны бүгүнкү темабыз жалпы коомчулук жакшы билип калды. Бүткүл дүйнөлүк ааламдык акбата руханий форуму жөнүндө акыркы күндөгү маалыматтар байма-бай кетип жатат. 21, 22, 23 июнь күндөрү башталышы Кыргызстандын керемет жери Суусамырда руханий жөрөлгөлөр башталат. Эми бата дегенде кыргыздын ар бир акыл эстүү адамы билет, бул өзүнчө бир касиеттин, кереметтин уюган бир руханий жөрөлгөсү. Эми экинчи күнү болсо Ысык көлдө негизинен илимий руханий багытта конференция форматында уланат. Коомдун өзгөрүүсүндө инсандын руханий адеп ахлактык кайра жаралуусунун мааниси деген тема боюнча шугул жегенде уланмакчы. Акбата бул жакшылыктын белгиси. Демек, ушу жакшылыкта да биригип, биз эл катары, журт катары эң бир байыркы, нарктуу, салттуу, көчмөн цивилизациянын баалуулуктарында сактап келе жаткан. Ошол эле мезгилде азыркы илимий техникалык заманда дагы өзүбүздүн улуттук жүзүбүздү сактап, жалпы дүйнө элинде бир үлгү боло турган, башаттан ата-бабалардан келе жаткан бир улуттук баалуулуктарыбыздын бар экендигин көрсөтүү дагы учуру келди окшойт. Улуттук бир руханий жөрөлгөлөрүн ушул акбата аркылуу жалпы дүйнөгө айтып жеткирели деген аруу тилек менен мына ушул иш-чара өтүп жатат. Ар кандай жер бетинде кырсыктардын болуп жатышы, андан сырткары жанагы орус ыркоолордун болуп жатышы дагы бул кайсы бир деңгээлде ошол коомдун өзгөрүүсүнө байланыштуу деп ойлойм. Албетте бунун артында мындай чоң өзгөрүүнүн артында жакшылыктар бар экенин унутпашыбыз керек. Ошондуктан ушул ааламдык акбата руханий иш-чарасын өткөрүү бүгүнкү мезгилдин, азыркы учурдун өктөм талап экенин сезип, анан биздин ата-бабаларыбыз ар качандан бир качан ушундай учурларда жаз бир, күз бир, керек учурда акбоз бээни чалып, керек учурда тогуз токоч бабидин деп кудайы түлөөлөрдү өткөрүп, мындай бир руханий керемет өзүбүздүн салтыбыз бар экендиги бул жаңылык эмес. Эми ошону жаңыртып, бүгүнкү күндө бир эле өзүбүздүн ич-чара эмес, жер шарынын бийик жери болгон, экологиялык жактан да таза, ошол 9 жолдун тоому болгон Кыргызстандын керемет жери Суусамырда 21 июнь күнү саат 13:00 бир эле мезгилде жалпы Кыргызстандын эли, ал тургай бүт дүйнөгө тарап кеткен кыргыз диаспоралар аркылуу кайсы өлкөдө жашаса дагы ошол учурда биз менен кошулуп, жалпы бир дүйнөлүк батага бирге отуруп жаратканга кайрылып, келечек жакшылыктарды сурайлы деген бир жакшы тилек, аруу максат болуп атат. 21 июня состоится церемония благословения Вселенной Аламдык Акбата в 13:00 по бишкекскому времени. Суусамырская долина. 22 июня научно-практическая конференция о пути духовно-нравственного возрождения человека в условиях трансформации общества под девизом «Духовность объединяет всех», как я сказала выше. И эта конференция объединит, она будет состоять из 3 частей. И на эту конференцию мы пригласили гостей из Японии, также мы пригласили из России ученых, таких как Татьяна Соснина, Анатолий Евгеньевич Карпов. Я думаю, что Анатолий Евгеньевич, вам всем известный, выступит онлайн. Мы также пригласили Михаэля Лайтмана и обратились в Санкт-Петербургский союз ученых. У нас будут гости из Узбекистана, из Казахстана,
из Китая. Из Китая будет очень интересный человек, Ши Чендай из Японии, из Монголии. Также к нам присоединятся наши соотечественники и ученые из Италии, из Америки, из Канады. И я думаю, что это будет это такое начало, да, некое начало для следующих шагов, для того, что вообще происходит в мире, для того, чтобы мы могли трансформировать этот наш мир. Şu batанын негизинде мен ойлойм, бүткүл дүйнө эли биригип, ошол коюлган максаттарга жетсе, менин оюмча биздин жеңишибиз болот. Ошол конференция саат 10-дон 5-ке чейин болот. Негизи пленардык заседаниясы болот. Ошол жерде жана жогоруда айтылган биздин футурологдор, белгилүү дүйнөдөгү окумуштуулар докладдарын жасайт. 15 мүнөткө чейин, анан кийин 3 секция менен иш алып барабыз. Ошол секцияларда ар бир жарандар өзүнүн докладдары менен элге кайрылат. Расмий жабылышында ошо дүйнөгө тынчтык жана биримдик деген манифестти кабыл алуу жөнүндө кыргызча, орусча, англис тилдеринде жарыяланат. International Spiritual Forum, the Blessing of the Universe, will be held in Kyrgyzstan from June 21 to 23. So in the middle of high mountains with the snow-white glaciers. And I'd like to say that in Kyrgyzstan they say that everything depends on the purity of intent. And in other words, a person will find the true path of development only when he opens his heart. And we appeal, a blessing is not just spoken words or wishes. It is a powerful energy that crushes the dark forces. And we just must to say that we are waiting for the changes, for moral changes of humanity. And our slogans for this forum is universe as a single unit, humanity is a great creation, spirituality unites everyone, peace and harmony is the key to success, enlightenment, unity, development, and science, education, culture, the light of the future, and be a human. So this is main slogans for this forum, and we invite you to join us at 1 p.m. By Bishkek time, yes? Сөзсүз эле ушул суу самырга келиш зарыл эмес. Үй бүлөңүздөр менен үйдө туруп эле дасторкон четинде эле жакшы ошол бата тилекке кошулсаңыздар болот. Айрыкча мен ушу чет өлкөдө жашап иштеп жүргөн мекендештерге түз кайрылат элем. Мисалы Америкада, Европада, Кореяда, Жапонияда жүргөн биздин ар кайсы жерде жүргөн мекендештер, сиздерден суранабыз. Бишкек убактысы боюнча 21-июнь күнү саат 1-де түшкө болгону менен бата 5 мүнөткө созулат. Ошол мезгилде ошол сиздер жашап иштеп жүргөн жердеги жергиликтүү тургундар менен биргеликте Кыргызстандын туусун белги катары коюп туруп эле ошол бата жөрөлгөсүнө катышууңуздарды суранабыз. Ушу Кыргызстанда болуп аткан мындай руханий багыттагы сооктуу иш бул бир эле кыргыз эл үчүн эмес, жалпы адамзат үчүн өзгөчө бир бурулушту алып келе турган окуя болоруна биз терең ишенебиз. Алгачкы маалымат жыйыныбыз соңуна чыкты. Эртең саат 16:18:00 жолугганга чейин саламатта болуңуздар.